Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу жаңылыктар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Аба ырайы бир орунда көпкө турбайт. Буга далил Борбор Азия өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө өткөн жума суук, жаан-чачындуу болсо, эми жылый баштайт. Бул тууралуу кененирээк. Өткөн жумада Кытайдагы Урумчи шаарында күн ачык болсо, бул жумада кар жаа баштады. Ал эми Ак Суу шаарында күн ачык бойдон сакталууда. Кар Үрүмчүгө жакын турган Казакстандын борбору Астанада жаайт. Алмата шаарында жаандуу күндөрдөн соң булуттар таркап, күндүн бети көрүнө баштайт. Ал эми Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө жана борбор шаары Ташкентте да жаандуу күндөр токтоду. Эртең бул жерлерде күн ачылып, кез-кези менен асманды булут каптайт. Буларга салыштырмалуу алда канча алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө күн чайыттай ачылып, аба ырайы жылуу болот. Мындай аба ырайы Нукус менен чектешкен Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө да күтүлөт. Абанын температурасы бирдей жылуу болот. Бирок борбор шаары Ашхабадда жаан-чачындуу күндөр уланууда. Жаан качан токтоосу белгисиз. Абанын ымдуулугу 80%га жетти. Бул нормадан ашык ченем. Тажикстанда кандай аба ырайы күтүлөт? Борбор шаары Душанбеде жана Хорок өрөөнүндө жаан кез-кези менен жаап турат. Бирок бизге жакын Ходжент шаарында жаан-чачын токтоп, күн ачыла баштайт. Кыргызстанга токтолсок, эртең кээ бир тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдору тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы өзгөрүлүп турат. Мындай климатта алыска сапар алган болсоңуздар, автоунааңыздарды кышкы дөңгөлөк, чынжырлар менен жабдуу кеңештелет. Мына ушинтип Кыргызстанда да кыш өз ордун ээлей баштады. Кандай гана аба ырайы болбосун, үйүңүздөрдө дайыма жылуулук болсун. Көрүшкөнчө.